Assalamu алейкум биздин подписчиктер, саламатсыздарбы? Бүгүн медет таксыр менен аттарды тартып бүткөндөн кийин суроолор бар эле, элдерден келип түшкөн, WhatsApp'тан, комментарийден жазган. Ошолорду сиздерге сиздер берген суроону таксырга берели, жооп берсин. Анда биз баштайбыз. Салам алейкум медет таксыр. Дагы бир жолу саламатсызбы? Элдерден келип түшкөн көп суроолор бар эле, ошону кыска нускада сиздерге берели медет таксыр, сиз жооп берип койсоңуз. Жана бирөө WhatsApp'тан жазды эле, Россиядан ат алып келатып, фуранын эшиги ачылып кетет экен. Ошол жерден ат кулаптыр да. Кулаганда оң каптал башка сокку жеген, өлүмдөн кайтты дейт, лечение алып Бишкектен келиптир. Азыр эки көзүндө мындай актар калыптыр, мурдунан кан акчу экен эле, кан токтоптур да. Анан көзүнө ак түшкөн экен. Ошого азыр үмүттү үзбөй неме кылып атам дейт. Кандай жооп берет элеңиз? Эми Алла каалап атты сизге арнаптыр. Ат сизге насип кылсын. Алладан тилеңиз, Алла шыпасын берсин. Мына көзүнө агы калды деп атпайсыңар. Көзүнө баягы перекспада менен куюп туруп, обычный глазный маз бар да. Мына биздин аптекада саткандар бар. Ошону эле кое берсин, ошол сүрүп чыгат. Анан мына вет аптекада саткан жаңы маздар чыгып туруп, ошолорду да тазалап атат деп уктум. Бирок өзүм коюп көрө элекмин. Биринчиси, экинчиси мына пенсилин бар го биздин, пенсилин. Ошону аябай уун сыяктуу кылып, кагазга түшүкчө кылып туруп, көзүнө алып келип күйлөй берсе дагы ошол жагы жакшы, тез сүрөт да. Көзгө үйлөш керек экен да. Оорусуна эми үмүт үзбөңүз. Алладан жөнөтө берүүчү Алла, алып коюучу Алла да. Алладан сурасаңыз, иншалла сиз жакшы ат болуп берет. Ошону жанагындай дуа кылып неме кылса болобу? Ооба, эгер Кыргызчылык кылып. ошого дем салдырсаңыз болот. Дем салдырып, тумар таксаңыз болот. Тумар жасап бергендер бар. Өзү да таза кандуу неме экен. Орловский жылкы экен эле да. Эми алыстан жакшы жылкыны алып келип да. Значит, үмүт үзбеш керек, Үмүт үзбөй. Карай бериш керек. Мынакей тууган. Ошончалык сопу жылкыга ошончалык мээрим бергенчи. Рахмат. Мына жерде жылкынын боюн өлчөш боюнча адамдарда көп спорлор болот да, немедечи, WhatsApp'та, комментарийде. Ошо жылкынын боюн кантип өлчөш керек? Каерден каерге чейин тартыш керек? Өзү алдыңкы туяктан жерден. Мына сери деп коет. Жалдын бүткөр жеричи. Ошол жерден өлчүлөт. Көбү арт жактан өлчөп алып, эмеси аз кичинекей экен дей беришет да. Ошол сериден өлчүлөт өзүчө, менин не кылышым боюнча. Ошону өлчөп алышат. Ошондо тикесинен өлчөнөбү же атка жабышылып кетеби? Эми кээ жерде жабышылып несин көтөрүп коет. Сантиметринчи өзү түз өлчөш керек өзүчө. Тегиз өлчөш керек, Тегиз. Уровень менен, Уровень өлчөсө жакшы. Ошол боюнча да суроо болгон. Чоң рахмат. Анан кийинки суроо мына бирде сюжет кылып чыгарбадым, Нокаттан тартылган тайлардычы. 180 миң сомго тайлар чыкты деп чыккан эле го, билесизби? Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Олор паспорту бар, таза кандуу тайлар болчу да. Ошол нерсеге чын мен да ошол суроого жооп берейин дедим эле. Мен окуп не көрдүм. Бир жагы кээ бирки адамдарга бир жагы нааразы болдум да. Ошол адам кандай көйгөй менен Россиядан алып келди. Канча сом акчага. Анын жолду рисковать эткени. Мына жерде отуруп алып сүйлөп коюш, анан базарга түшсөң, алар бөлөк барат да. Ошол адам ошол жактан алып келип, бул жака тартып алган, ошолорго рахмат деш керек. Эми элестетип көр, ал жерде көп жүктөсөң ат өлүп калат, баш кылып, финанс жактан болот, аксип калат. Ал мисалы ошону сүйлөгөн, ошону жазган адамдар барып көрсөң үйүндө бир чычка кулагы дагы жок. Жазгандардын, Ошо жазгандардынчы. Эми макул алып келип тартуулап атат. Сизге жакпаса албай эле коюңуз. Ала турган өзүнүн неси бар. Кайра колдош керек турабы? Кандай адамдарды? Колдоп, ошол жактан алып келиптир, кайра бир моральный жардам берип коюп эле ошол кишиге. Аны мондой экен, анан эшектей экен, мындай деген бул туура эмес да. Мусулман адамбыз да, биз тем более кыргыздар бизге андай бири-бирибизге андай мамиле кылбаш керек да. Мен ал кишиге жакшы баа бердим, ошол жактан алып келип. Кайсы жерден алып келди, ким билет? Канча күн жолдо эмнелер болуп кетет дең, Жол азабы дейт. Ошону алып келген. Мен ошол кишиге эмне кылмакмын, мен
жакшы нерсе айткым келет. Сиз Алла ыраазы болсун ошол жактан алып келгениңизгечи. Эми кээинки жылкы түшүнбөгөн жаза берет да, жылкы түшүнгөн адам жазбайт. Анан кээинки жылкы түшүнбөгөндөр базар менен ал породалардын айырмасын билбегендер көп да. Базарга барсаң мынанча, бул башка уровеньде турган ал тайлар да. Мисалы азыр эле мен чыгардым, кандай бөтөн бийик бага чыгардым, ким кандай жатат ким билет. Эгерде жылкыга түшүнгөн, таза уруктуу момундай жылкы болот деп түшүнгөн адам аны жазбайт да. Анан мисалы мен 250 миң көрдүм, 250 миңге мен сатпайм, 250 миң түшүп берем 250 миңден. Кече баягы айтып өттүм го, 20-30 миңден түшүп ушундай разница болуп деп. Беркелер ошондой болот, беркелер арзаныраак болот. Бул алыстан келген, алып келиши эле бир канча десе турат. Алып келиши эле бир азапта турабы? Азап бир мисалы тайлар көпкө жүрө албайт, жолдо түшүрөсүң, кайра түшүрүп басырып, кайра жүктөйсүң. Ошол азапты баягы жазган адам, маскара кылып, сөгүнүп жазган адам ошонун колунан келеби экен? Ал келбейт. Үйүнө барсаң бир чычка козусу да жок анынчы. Анан ушул менен эмне кылып бир айтып кетким келет да. Кечээ күнү мага Америкадан балдар чалды да, кыргыз жигиттерчи. Мен терең аябай ыраазы болдум. Ошол Америкадагы кыргыздарыбыз колдогоңуздарга силерге Алла ыраазы болсун. Сиздер тынч болуңуздар. Үй бүлөңүздөргө эсен аман келген Аллахым насип этсин. Тапканыңар берекелүү болсун. Жаман кыштан сактасын. Мен мага звонить этип ушундай жазгандар бар экен. Ал үчүн деп ушулар менен кечирим сурап атты. Алла ыраазы болсун. Мен бирөөгө капа болбойм. Өзүм карактерим ушундай дедим. Бирөө капа болуп андай болбойм. Капа болуп турган мезгилден эле өттүк. Андай мен аларга делечи жаман жазган нелерге деле мен дуа кылам. Ошо адамдардын билип алган күнөөсүн кечирсин деп Алладан сурайм. Жүрөгүнө хидаят болсун. Ким может зериккеден жазгандыр, может жатып алып жазгандыр. Мен айтып атпайм, эгерде жылкыга түшүнбөгөн адам ошону жазат да, жылкыга түшүнгөн адам жазбайт. Базар менен кашейка ат менен мисалы салыштырган адам аны жазбайт да. Билген адамчы. Билбегендер эшек менен аттын сенасын бир кое берет. Туура. Билбеген, жылкыга түшүнбөгөн адам ошолор ошону жазат деп мен ойлойм да. Метке мына жерде бир казак туугандар да жазыптыр. Байгеге атты тарбиялап жатканда дейт. Бир апта калганда эмне кылуу керек? Эми бир апта калганда бир апта эмес, 2 күн калганда баягы күндөгү тренировкасын азайтыш керек. 2 күн калганда кыйнабаш керек да. Почти бир жума эле. Бир жумадан ага чейин скоросту кое берип тренировка кылат да. Жесткий жакындаганда ошондой бир жумада аста секин кое берип не кылса кыйналбайт да. Эгерде ошол күнгө 2 күн ичинде дагы күндөгүдөй жесткий тренировкасын кылса, мен ойлойм кыйналып калат да. Кыйналбайт, эс алдырып анан кое берсе жакшы болот. Ошондо бир 50% азайтыш керек экен да тренировкасына. Ошол күнү 1-2 күнгө 50% азайтыш керек. Бирөө дагы жазыптыр, аламанга атты тарбиялаганда кандай болот дейт. Аламанга тарбиялаганда? Эми кантип тарбиялайт деген мына жерде жазган окшойт. Эми аламан улакка деген биз мен айтып өтөм эле, көбүнчө бизде багуусун келтире албайбыз дагы, анан суусун келтире албайбыз дагы, анан улак мезгилде 1 чабып 2 чабып эле аксап калабыз да. Себеби эмнеден? Себеби ошону табан келтире алган эмеспиз. Чучугун толтура алган эмес, малдын да жакшы суу туткан эмеспиз да. Азыр көп жылкылар бакат дагы, октябрь, ноябрга аябай жакшы чукат, ошо декабрдан ошо аттары арыктап чабуулар кылат. Мага ошол боюнча аябай көп кайрылтат да, аты бузулгандар боюнчачы. Ошону внимательно көңүл буруп суусаңыздар, анан улактан келгенде дагы ас суусун, ошол күнү асканды, ошону карасаңыздар, атыңар бузулбайт. Анан тарбиясы боюнча алганда кунам кыштын малында чоң топко салбаш керек. Чекесинен качырып үйрөткөн жакшы болот да. Жылкыны жаңы асыйдан нары 2 асыйга барып, анан чоң ортого салса болот. Мына жерде дагы бирөө жазган экен. Тай кезинде жемдеп бакса муңбай чуркайт дейт. Жемдеп бакса кандай? Ошо жакшыбы же? Жок, мен дайым айтып өтөм го, тай кезинде семиз бакпагыла депчи. Мына Лексустун баласында эле азыр бышты болду да. Семиз эле мен этин тарттым. Көккө чыгарып, көккө чоңойтуш керек да. Анан семиз баккан болсо, эти сөөгүн кысып жакшы чоңойбой калат да. Этин тартып мүмкүн болсо жайып жаз мезгилде тайга жем бербей эле койсо болот.
Көк менен эле. көк менен көк бышчы менен курук чөпкө барып кургап ошондой август сентябрга жакшы чоңойт да буларчы. Ошондой темптен анан кышкы мезгилде азырдан арпа өрүп өсүп атат. Башка жемдик менен каршымын. Күз ай жүгөрүгө мен каршымын, арпа өсүп атат. Арпа. Орта эт кылыш керек да. Өтө семиртпей, өтө арыктатпай, орта. Орта караса жакшы болот. А только ал күз айынан баштап бериш керек. Суук түшкөндө. Мынаке таксыр, сиз тайларды баягы багып атпайсызбы? Балдаргачы бактырып, тарбиялатып, ошо тарбиялар кандай болуп атат? Канчалык деңгээлде болуп атат? Результат жакшы болуп атат. Себеби кээ биркилер может бакканыбызды акчасы кымбат деши мүмкүн. Да? Себеп тай келсе, бизге тай келсе чаптышы мүмкүн, кээ бирки тебиши мүмкүн, кээ бирки жыгытышы мүмкүн, кээ бирки сүрөшү мүмкүн да. Ага мен балдарым кайыл болуп, ошого карап атышат да. Ошону орто эсептен эле эмне кылып атабыз, анын келишим боюнчачы. Сиз менен келишип баалашса болот экен да, кандай бактырабыз. Анан мына жерде дагы бирдеке айтып кетким келет. Мына жерде соода болгондо кээ бирки адамдар алдык деп коюп эле телефонун өчүрүп коюп атышат да. Ал алдык дегенден биз сатуудан чыгарып коебуз да. Сатуудан чыгарып коебуз. Ошону мүмкүн болсо андай кылбасак, турма туруп мамиле кылсак жакшы болот. Эгерде мүмкүн болсо мен жогору айтсам дагы, эгер акчаңыз менен келсеңиз жөндү кылып берүүгө аракет кылам. Жөндү кылып, ырашчылык алганга аракет кылам да. Түзмө түз кол берип соодалашсак жакшы болмок. Таксыр, мына бүгүнкү жылкылар баасы кымбат болду. Арзан жылкыларды эмнеге алып келбей калдыңыз? Арзан жылкыдан дагы мисалы мага көп эле жакшы болсун деп атат да. Анан жакшысын ошол аз күндө дагы финансы чечилип калат иншалла. Ошол биз азыр чоң ипподрomдор менен, асыл тукум өстүргөндөр менен келишим сүйлөшүп атабыз. Жакындан баштап ошол жактан жалаң таза асыл тукумдар алып келип калабыз да. Себеп асыл тукум жакшы тукум жылкы кымбат да. Мисалы азыркы уландарды көрдүңөр, быштарды көрдүңөр, булар деген таза жылкылар да. Жалаң ушундай эле келет экен ошондо. Количествосу көп болобу? Негизинен ушул неге өтөйүн деп аттанып ушу кадам шилтедим да. Ушул жака өтөйүн депчи. Кээ бирки адамдар эмне кылар, кымбат деши мүмкүн. Мындагы алганда булар чоң, жакшы. Бизден кымбат жылкылар болуп атпайбы? Ошол жылкылардан болот да булар. Жаш болгондо. Жанагы мынанча долларга сатылды дегендерден болот экен да. Ошондойдон болот. Бирок ошо биз чоңоюшуна баа беребиз. Чуркашын дагы айтып бере алам. Анан нарагын тарбиясына өзүнөн. Тарбиясы өзүнөн. Бизге деген канча тарап келип берет атпайбы, тарбиялап бергиле депчи. Ошто тура эле кылып атат да. Себеп бири өкмөт иштеши мүмкүн, бири бир жерде иштеши мүмкүн. Эгер ат канчалык эмнеде акурда байланып минилбей турса, ат бузулат да. Атта деген жел деген пайда болот. Ошол бойдон катуу минип койсоң ат бузулат да. Биз атты бир маал минип туруш керек. Күнүнө бир маал. Жайдын күнүндө эле, эмне күнүндө эле салкында кечкисин минип бастырса, жемден кийин бастырса ат өзүнүн несин, мукумун жоготпойт дагы, чуркан эмнелери бузулбайт. Жакшы өнөрүнө жакшы өнөр кошулат да. Рахмат, таксыр. Таксырдын элдерге бир сөздөрү бар экен. 5-10 сөз ошону айтып өтсүн. Мен айтар элем дагы бир жолу орозоңуздар баарын кабыл болсун. Мына сырт жакта жүргөн Кореядан, Америкадан, өткөндө Швейцариядан, Италиядан, Турциядан кыргыздар чыгып атат, колдоп атышат, жакшы сөздөрүн айтып атышат, алабыз деп алып атышат. Сиздерге эмне демекчимин, сиздерге Алла Таала жаман палакатты кыртан сактасын, тынч аман болуңуздар, кайерге барбаңыздар, кыргыздар бири бириңизге уюмдуу болуңуздар, бири бириңизди сыйлаңыздар. Биз кыргыздар бири бирибизди өзүбүз урматтайбыз, сыйлабасак эч ким сыйлабайт. Анан мына ошон үчүн силерге мен эмне демекчимин, тынч болуп, эсен аман үйүңүздөргө, ата энеңиздер алдына, бала чаканын алдына эсен аман келиңиздер. Кореядагылар, Кытайдагылар, кыргыздар баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем сиздерге. Анан мына кечээ күнү өткөндө айтып өтүп кеттим, Түмөндө
Эртеңки күнү улакты айттым эле, Майрымбек аттуу жигит улакты уюштуруп атканына кыргыздарга эртеңки майрамыңыздар менен тынч болуңуздар, дайым бар болуңуздар. Эртеңки күнү түмөндөп турган улакка жакшы улакты өткөрүп кеткениңиздерге мен ушу каалайм. Жакшы сорунга илешиңиздер. Эгер мүмкүн болсо ютубта мен мына сорунга илештим деп кабарласаңыздар, биз аябай терең ыраазы болобуз. Рахмат, таксыр. Орозоңуз кабыл болсун Анан мына сиздин жерде Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан бир туугандарыбызга иштериңизге ийгилик, орозоңуздар кабыл болсун, үйүңүздө дайым той болсун. Мен чындыгында эле мени көп тойлорго чакырып атасыздар сиздер, сырттагы коноктор. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан иншалла тоюңуздарга барабыз. Азыр шартыбызга байланыштуу мен көп жерге чакырган жерге бара албай калып атам. Иншалла жакшы күндө жолугушабыз. Мен иншалла бир жаңысыл кылып алсам, келен тоюңарга барганга аракет кылам. Тынч болуңуздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Мени ушу сыйлап, урматтап, жазып, мага көмөк кылып атканыңыздарга терең ыраазымын сиздерге. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракат. Рахмат, таксыр. Орозоңуз кабыл болсун. Мынакей туугандар, суроо жооп темасындагы бүгүн соңуна чыгарабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөнсүгө чейин аман туруңуздар.